mıktı gelecek. Mıktı muhallim değil, mıktı gelecek. Daha kaytan muhallim günörü emес. Bizge bakıp bergen pedagogga işti uyuşturganlar azı da kemçil imamdayt dedi. Kokustan mına adaşıp jakşı nerse kelip kaldığı da oylap atabız, görüyorsunlar. Onday ederken. Metodistlerden böyle anıp bizde hiç kimse o hep bana orun tavan dep ilip koyat da. Koyalep kolmadan azır kımına ki. Ança mayda çuydan jana toktoy ayıp jübüp janagı. Kult ismi ıskıt degenlerden. Şunday nerselerden ayıp jübüp. Anan keli uyuştursa dedi. Ananın kızmatın kutlu olsun. Malay ol bizim malay olsun. Başkanın geleye çok et malay ol. Mına çurkap jetip barabatam dedi. Men Karaburaga barın ekesini barıp kelip koyup duray. Karaburaga ejekелер buyakka çakырgan mı? Көрбөйсүң, жан жок. Ушундай болуш керек да, же жок, ошентип иштебесе ким иштейт? Четинде карачы 58 000 мугалим бар. Жогорку жай окуу жайын эсептегенде. Канча мектеп бар, канча баардык шарт түзүлгөн, анан жанагы жүргөн бир молдо чоң кызмат даватка ээрчип кетет, жана айттым го. Muhallerden dağıt geçit diyor. Aynen imperiya tüskön elin tuğmuşun çalmaydan da var. Ot güçsüz yer, her gün жүрегüzde ot güçsüz. Balağız. Elin balası bizim balağız. Sorular olsa öyle. Sizin berge katışıp kelip bergeniniz ele biz üçün bu jerde oturganlar bаарına sonun dem güç boldu. Yunus'a emek veriyoruz, kolum gelin kızmat kılağız. Kızmat kılıyoruz, anda çatak çok. Siler arkalı, bunların kızmatını aytayın. Siler arkalı bütün muhallimlerdi oygotayın atat. Bunun jakşısı şu. Çıkışları деген sizde var mısın böyle? 8 sistem turgan eken sizdik. Yani men özümdün sağlam alayakta 4 oğuladım da. Birincisi oşo kaytaloo, çabuu. Temаны ачуудагы чабуу, анан татаалды жөнөкөйгө айландыруу, эшиктер ачылды да ошо. Анан кийин жол жолсундар. Анан үзүрдүүлүк этегинде үзүрүп көрүп, натыйжасы билим сереси, бул билим сересине ушул агай менен бирге эң аягында жыйынтык ушул да. Ушул билим сереси. Бул тегеренип аткан эмнени айтып атат? Ал фантазиясын иштеп Жок, ошо фантазия, кыял деп айт, кыял. Ошо билим сереси деп ийиктикке айланап аракеттебейсиңби? Жүрүп аткан иш. Кыймыл аракет. Сен муну тарттырып эмесин жакшынакай теледе түшүндүрүп айттың. Болбосо бул дабырда мени көтөрүп кетти дейт да. Ачык түшүндүк. Мага да сүрөтүн берип кой, мен да карап турайын. Жанагы экинчисин өттүңбү, экинчисин өттүңбү? Жана өткөн Bilim seresine yürütüğünün altın açkışları деген sizde var mısın böyle 8 sistem turgan eken sizdik yani men özümdün sağlam alayakta 4 oğuladım da. Birincisi oşo kaytaloo, çabuu, temаны ачуудагы чабуу, анан татаалды жөнөкөйгө айландыруу, эшиктер ачылды да ошо. Анан кийин жол жолсундар. Анан үзүрдүүлүк этегинде үзүрүп көрүп, натыйжасы ушул. Билим сереси, бул билим сересине ушул агай менен бирге эң аягында жыйынтык ушул да. Ушул билим сереси. Бул тегеренип аткан эмнени айтып атат? Ал фантазиясын иштеп Жок, ошо фантазия, кыял деп айт, кыял. Ошо билим сереси деп ийиктикке айланап аракеттебейсиңби? Жүрүп аткан иш. Кыймыл аракет. Сен муну тарттырып эмесин жакшынакай теледе түшүндүрүп айттың. Болбосо бул дабырда мени көтөрүп кетти дейт да. Ачык түшүндүк. Мага да сүрөтүн берип кой, мен да карап турайын дегенсиз. Жанагы экинчисин өттүңбү, экинчисин өттүңбү? Жана өткөндү. Эң аягында максатына жетти деп ойлойм деп туруп анан кийин ачылат да. Этегине авторду өзүң жазып койгон. Мен түшүнгөн эмесмин мисалы. Сайманын угулушу бош угулат экен. Кечте шыгы басым түшөт экен.
Uğuluşu жақсы екен. Анан жанагы Токтогул нырларына баарын эле кесишет кыргыз тилинде. Кеште деген. Анан мен ошолда кеште деген тандап алганым ошо. Жанагы кештелеп деген бар ырлар да бар сөздөр. Анан жанагы ошону жаңы кыргыздар, киргиздер. Саркештеп деп атат. Буга да разы болдум мен. Мен өзүңүздүн тили? Саркештеп деген модалуу. Саркештеп кийин көйнөгүн деп айтылат. Мейли айта берсин. Жоготкондон көрөк божомол болсо да сүйлөгөн жакшы. Азыр көтөрүп чыга болбойбу тиле. Эл деген ордун эмне деп калды? Этникалык деп калды, эмне деп калды? Этнос. Этно мына. Этно эмне алардын чоңотасы экен. Эме жанагы биздин окумуштуу сымактардын чабал жактары. Суроо бар экен да суроосу. Эми ал мен билегин канча кешеп жатсын. Көрдүңбү адамдын жанын эриткен жана көчтө кетип атпайбы? Көчтө ошо боюнча айта кетейинчи. Сен темаң туура да үнүң жарабайт, ачык айтайынчы. Ушунчалык сонун өзүң толкунамайсың да баланы толкуната албайсың. Биз мугалимдердин күйүп турган күнбүз. Эгер өзү бүжөп, эптеп-септеп бирин жагып калбайын десең, эчтеке чыкпайт. Мен сенин ушунчалык планыңа сону сүйүнүп атып, кайра мен булар менен сүйлөшүп аттым, телеге алып чыгып, үн жарабай жатат да. Эми шатыра албайсың. Мен адабиятчы эмесмин да. Жок, сен кыргызсың да. Мен тилге аябай басым жасайм, адабиятка. Жок, уста болсоң дагы шатырап сүйлөш керек. Масса ошондой болуш керек. Тыштан сен аны тренировка ал, машык. Жок, жакшына калды шатыр. Жана теледен көрүп атсың, жана ошончо теге баланы айттым. Эй деп мен сүйлөшүп оз экс тилде. Алпел ал оз экс тилде эле бир илини баарын окуш болот да булар, баяна. Ошон үчүн жана өзгөчөлүктөр ошода. Сендеги дагы ошо боюнча анан да айтып кетейин. Жанагы эме гана кештелер. Эгерде телеге даярдансаң, жана сүйлөгөнүң оңдосоң, жакшыната алсаң, Тикция. кырааты деп айтайынчы кыргызча. Кыраатын келтирип, Кыраатын алдан шатыратсаң, анан мунуларды бүт жана мисалдары менен балдар менен иштесең, чоң сабак чыгат берген. Колуңан келет мен түшүнүп турум. Болгон арасында талаш тартыштар чыгарып тур сөзсүз. Мисал үчүн жанагы баштагында талаш тартыш деле көбөйтүп атпайбы мен ал жагын. Мисал үчүн билим алуу деген ийне менен кудук касканда. Бул калп. Бир бала айтсын калп. Ийне менен кантип казасың, анан эмес бир чаканын ордуна саласың. Кудукту кое тур. Бул реалдуу турмуш, чындык турмуштагысы. Берки идеалдуу турмушта. Ошондой бул балдарды ачыш керек. Мурункуларга тийишет. Дагы ошо мурунку айтып кетейин. Жана балыкка салкылар кетип атпайбы? Ошонун ичине мен кирип келгенде ыскыт деп айтып атыптыр. Ким эле айтып атат? Ыскыт. Сен ийик боюнча айттым да. Ошо ыскыт дедиң да? Жана шырдакка ыскыт баскан депчи. Эми азыр ыскыт деген сөздү айтып берейин азыр, кызык. Теманын өзү азыр ушундан гениалдуу тема келип жатат. Ыскыт. Бул из, куттун изи деген сөз. Карачы биздин кемпирлер куттун изин жасап жатпайбы? Эмне деген бул илим, эмне деген укмуш, гениалдуу. Биз аны жөнөлөр жөрмөп отурган жигиттерди эш шакактырып туруп пипабын экен деп атабыз. Куттун изи. Атың ким? Гүлмира. Гүлмира жасаган куттун изи кылып чыкчы. Болобу? Сонунбу? Чоң апаларды ушунса болобу? Кубандырса болобу? Биз эптеп учунан эле тиги фактынын өзүндө учун эптеп кокуйкулап кетпейин деп кылдын ичинин үстүнө басып бараткан сыпаты бар. Сериал көрүп атпайбы чоң апаларда жок мындай болгон. Сен өзүң түшүнбө? Эми сен куттун изин изилдейсиң ушуну. Куттун изи бүт ушунун баары куттун изи мыназар. Азыркы тил менен дагы которуп коеюн. Эмне деп атыр азыр? Президенттин жарлыгы эмне? Азыр мен өзүм билетип атам. Жок, адеп аклагы да түшүнүксүз комитеттен. Жылбы? Быйылкы жыл. Быйылкы жылбы агай? Жок, ичинде эмне бар дагы? Руханий Адеп аклагды айттык.
Ruhani degende içki can düğüne baylığı. Ana aytmatıp bir küçtülep koysa bütün moda kılıp aldık da. Дене тарбиясы Daha anan eksi. инсандык калыптарыбыз бар. Anan eksi. Экосистемасы. Экосистема. Eko mu? Demetçi. Экосистеманы бүтүрүү деген. Diğer zeyinli sazıklı canım. Ben cana darının kesip ettim. Nart. Nart. Yeni biz açığını aytkanda Respublikada bir yürüz albayız. Ben çaş olsun yürüzmöktüm. Ayı Respublikanın önünde de olusta şu narttı. Al yani jakında değil cenab-ı senlemenden faydalanırsın. Nart boyunca. Kırgızistan'da açılmayan Kırgız'ın geniyat olduğunu biz canı açarız. Var. Ben hazır bunday ders oluğun жақсы olup kaldı izley alamın. Aldık çıkarız. Al var. Ең өкінішті нәрсе бар. Қазір бір мен ошо жана алтын ачкычтар жөнүндө сөз кошосуз кетпей. Ошонун ар жагында толтура гениалдуулук бар. Манаста дагы ачылган гениалдуулук бар. Бизде мурда эле бир кишилер айтып койсо, ошонун тегеренине касып жүрөбүз деген байланып. Окумуштуулар да ошо академиктер ошо. Анын ар жагында кыргыз ааламы бар. Айнан айын ошо кыргыз ааламы алдыга жылдыралы. Болду, токтоюнчу. Bunu de canınız başlap koysun sen. Hazır kaydı sana cevap verin. 18'de. 18. Kaç değil? Sen ayet öyle koyarsın da. Ay iki işini birbirine. Senden evlensin, ben de öyle de ayet çıkan adres şaşına kalıp süreçleri aylandırıp versin. Diyalog. Мен суроо берейинчи сизге. Doktor dur da kurdaşsın da başkan ayet diyecekken bitti. O zek sülür, çiz anlamını sülür. Bizim mektepte adan geledi eken sen de okuttun mu? Hayır. Vay yaşa, de bundan canlan kılsın. İyi, mesela biz mektepte rektor ağa gelirken unuttun mu hatırlam? Niye gelip bulduk ya da kuzum? Senden o ben keketmesin. Yok, kırdağı düşünüyor mu? Canavı belirlep yatkanda sizler malumatların tutkunda kalıyor öyle söylüp kalabatsın. Alem oşunu canlı nesine aylandırırsa, bu mingen kişi gördüğüm biz hazır çeçelik biz bırakıp şu telege, oşunda bir top nesine getiriyelde de kurandaştırıyor aslında bir hata ödemiyor. Anam oşunda gücürüz gözünü şimdi söylüp dursana canavı. Jo malumat dur da dur. Oşunu şartlar demelep kıykırıp kadın kirey. Can dolu. Yemedi o durmuş da. Anan üygüle de aytın mı? İnterviyonun ne de aytasın? Mayak be. At üstüne mayak be. At canına mayak be. Yok düşündün? Diyalog. Тегерек стол. Тегерек стол. Diyalog. Diyalog эмес. Yok interviyonları Маектешүү. Бир теманы ачуу үчүн kıskaça. Agay, buların doğu publisistikалық топ, ошон үчүн булар интервью алабыз дейт. Değil, publisistika değilsin be. Anda özün aytıyorsun da. Бул ошо публистикалык стилдин ичинен интервью сизге суроо берем. Sizge soru vermek. Yok, hem düz oşunu sen. Сурооңузду бериңиз. үй бүлөңүз тууралуу Yok, bol yok düz sen değil. Үй бүлөдөн башка. Дагы суроолорду дагы. мугалимдик кесипти тандооңуздун себеби Anam. андан кийинкибиз окутуу методикаңызда кечтелериңиздин сыры эмне Anam. кыскача түздүк да агай убакыт Кечтелердин сыры эмне деген суроо. анан мугалимдик кесипти тандооңуздун себеби Publisistikal istil degende ilimi malumatlardan körkümde bari juğuluş gider. Bari juğuluşat. Oşa adayattan da koşup getet, canağın bari da koşup getet dağı. Publisistika degen köpçülüktü arnalgan, tam bilgi arnalgan malumatların jiyindisi. Ama Allah arasında aytkanda misal men özüm aytып berişim mümkün. Men değerinde 6. klasdan başlap, 6. klasda 6 yaşımdan başlap kitap okuy başladım. Benim tüpte işim uşakta. Atam özü zootechnik bolğon.
Бирок ал өзү ушунчалык орусча эркин сүйлөгөн, орусча эркин жазган. Талас облусунда жанагы Советтер Союзунун социализмдин баатыры болгон кишилердин документтерин орусча атандайлар. Анан Бишкек абдан Тазыбек Самачин эмес тиги Мамбет Сыдыков дегендердин баардыгын тең ошо Шаршен деген манас эме баатырлардын документтерин даярлаган. Бирок мен айтайын деп келатканым ушу. Бишкекке барганда мага эч качан конфет алып келип берген эмес. Китеп, дептер алып келчи. Алып келип, анан эртең менен эрте мээге түшөт деп. Жана төшөктө отурасың го илгерки. Мында жаңы аласың, анан мээңе түшөт деп анан ошондо 6 жашымдан баштап окуй баштадым. Ошентип окуганда ал авторун унутсаң унутпай дечи. Бирок мазмундан калдычы. Ошондон тартып отуруп мен 11-ди бүткөнгө чейин бүт баардык учурду ушу атам жалаң мени китеп менен. Ошондо жанагы согуш жана тынчтыктын сюжетин, согуштун тынчтыктын ичиндеги адам жан дүркүрөп аксын ошондон бери түшүнүгө мага таасир берген да. Карл Маркстын немелеринде ошо ички түшүнүктөр. Агеста Ак Кайын, анан дагы бирдеме деген китептер бар болчу. Бүт ошентип окугам да. Окуп, анан окуп атканымда үйдө. Мында жумуш кылып атам, 2 тууганбыз, сиңим бар анан. Бул да жумуш деп туруп, ошону окуганга чейин окуючумун, отурчумун. Мунун калып калды, тиги жумуш кыл, картошка чап деген барбы, майда чүйдөгө жумшатчыбыз. Анан оор жумуш барчымын. Чөп чапкан, кирпич койгон, ушундайларды үй полдогон, андайларга барчымын. Майда жумуштарды ийиним саймадан тартып отуруп, теле андай мындай тамак жасаганга чейин, анан жана топчуларды жасап, мындай усталык менен. Анда мында топчу жок го. Жанагы тыйынды бир жагы мындай көлбөлөнүп барыптыр эле. Коргошунан коюп, ичине сап жасап койгон болуп топчу даяр. Бүт ошондон бери. Анан жана лобзик менен саймаларды түшүрчү да, ушундай. Бир ал көндү. Мал сойгонду дагы, электрификацияны дагы, транспорт бүт билди. Мен жанагындай атанын немесинде отуруп, анан тигин баарынан курчалап калдым да, бирок мага жанагы жагынан багып берди да. Мен карап отурсам, атам менин колум жетпей калганга баламдын колу жетиш керек деп ойлойт экен. Анан дагы мен төрөлгөндө дагы Бектур деп койгону жанагы Жусуп Турсунбектин ажалы ордунда Бектур карыя барбы? Ошону көрүп кел анан коюптур. Ошондой карыя болсун, ошондой киши болсун деп койгон экен да. Анан ошону менен а кишинин зоотехникалык орусчада, кыргызчада китептерин бүт окудум а дегенде. Окуганда мына мен эгерде зоотехник болуп кетмекмин, карачы. Эми Казакстанда ошондо окуган маалыматтарым боюнча да. Казакстанда Эдилбай кой тукуму деген болгон экен. Азыр чыгып аткан Эдилбай ал эмес. Анда чабандар кадетси минип алган. Чоң койлор. Анан биз кийин жанагы уяң жүндүү дегенде ошонун баарын талкуулап жок кылып атпыз. Бул бир. Экинчи. Ошо окуган неме муну дейчи. Казакстанда боюн бийликтиги ушунчалык буудай бар экен. Боюн ушунчалык. Бирок тамыры мынага чейин кеткен. Ошондо жанагы ысыктачы тамыр терең кеткенин жана буудай өлбөйт экен. Булчу. Азыр күйүп кетип атпайбы? Өлбөйт экен да ошончо калып жанагы эл ас болсо дагы азык менен даяр болгон. Эми ушу сыяктаган нерселердин баардыгы анан колхоздун китепканасы бар, мектеп эчтеке калган жок. Бүт окудум. Кандай ал тандоо жок. Анан берине бир Базарбек деген бала дагы окучу. Экөөбүз жаш окучубуз да. Ал атын жазып күнүн коюп койчу, мен да атын жазып күнүн койчумун. Анан өзү балалыктагы ошол, бирок атанын тарбиясын андан башка дагы күнүң бир жерге додо болсун деди. Мен түштүктө иштедим да. 7 жылдай андан иштедим. Түштүктө иштегенде бир таластык баркосту көтөрөт десе мен ошо дедей жүрдүм. Эми макта жакшы да. Анан аяктан дагы партияга да өтүп калгам да. Коммунистке. Анан ошентип өткөндөн кийин эгерим кетирбейт экен да жакшы иштесем.
кубалайт го көбүн. Жок кетирбейт дейм. Кетирбей койгондон кийин анан атам айтты. Гүлүң бир жерде додо болсун. Сен анын баары чачылып калат деди. Бул мектепте калат, тиги мектепте баары чачылып калат. Де дагы айылга келесиң. Анан айылга келейин десең келе албайм. Партиялык учет чыгарбайт экендер. Районуна берген чыгарса да партиялык учетунан чыгарбайт экен. Бир Абдыс Саматова деген бияка да келген, ошол жакта экинчи секретарь болчу. Ал таза жолотпойт. Мен кетейин дедим, жок. Сен андан көрө директор болгону самат жатасыңбы дейт. Атамдын экинчиси, жана Гүлүңдө экинчи чоң кичеке кызмат жок деген. Эгерде сүйсөң, сага ракат берсе, сен патшасың жогорусуң дечи. Ошон үчүн сен умтулбай эчтекеге. Жыргалдын баары биякта өзүң ракат алышыңдар. Ошондон каниет алышыңдар. Ошону өмүрдө үйрөтчүлөр. Анан мен ошонун менен ошо жанагы кызматтагы баарын жыйыштырып көп нерселер. Мисалы үчүн ошо 7 жыл анан биянда 8-9 жыл иштегенде эл укмуштайт таза экен. Мен эчтеке билген эмесмин, мисалы Тазабек Саманчин дегендер мурда китептерин окуганын билбейм да, тааныбайм. Ошого чейин издеп барып сабактарыма катышкандан кийин анан кийин мен түшөгүм келди. Ай, мунун баары анан мени башка көз менен карады. Бизде адабият дегендин, эстетиканын, көркөм деген нарктын билбейт. Көбүрөөк жазуучулардын өмүрүн жазып коет деди. Ал жазуучу миңдеген кишиде миңдеген түр бар. Анын кереги жок деди. Анын кереги жок деди. Ошон менен ал сен деген мунуга керек деп туруп анан республика боюнча анда Советтик Кыргызстан алдан таныктуу болчу. Эки бет толгон мени тиги Жусупка да салыштырып туруп, мен өзүм сабакта колдонгондо Жомартка да салыштырып, баарын салыштырып, ошонун тирүү калган руху, иштеп жаткан руху деп. Анан ошондон кийин анан мен түшөгүм кесилди деген ошондон болду да. Анан жанагы калганы бүт ошо атанын тарбиясы. Атанын жанагысын аткардым. Кызматтар, ал жана эки кызмат андай эмес, эмен болчу. Мугалимдер газетасынын редакторуна чакырды. Редакторуна чакырган. Эптеп аерде жармашып келдим. Таласка келишим 5 эле саат менен келгенмин мен. Азыр биринчи иштегендер канча саат менен келди? 18 анан ылдыйраак болсо да. Мен ошондой эле келдим. Келдим дагы анан иштейсиң ошо деди. Атам эмесмин, иштейм дедим. Бүкмө саат дегендер болот экен. Бул терминде жок го, бүкмө саат. Бүкмө деген мисалы бул мектепте тиги иштейт, бул иштейт, анан тиги башталгыч класска бир класскын ошо бөлүп коюптур. Тигини дагы бирөө бөлүп коюптур, ушул экен. Аналар мен сабак өтүп анып биткенден кийин өздөрү бере баштады да 17-19 саат менен баштап иштеген. Анан кийин жанагы элдин тазалыгы деген укмуш. Мен ушунчалык элге ошо кезде азыр эмес. Кыргыздар ушунчалык таза башкы жоготпой келаткан кезибиз болчу да. Ошондо тиги мен билбейм. Азыр айта берсем болот эми мурда уякта Ленин ордени көрсөтүп коюптур. Эң чоң сыйлыктан да. Москвадагы ошол жетекчинин атын азыр эсиме чыгып атат. Мен эс тутум дарылангандан жоготуп коётуп. Ошол жака көрсөтүп, анан дегенде тиги ардак белгиси орденан тиги болот да, анан ошо кыскарт. Карачы ошондой элдин тазалыгы, бул бир. Элдин тазалыгы дагы бир болду. Мен тиги Москвада съездерге катышып, доклад жасагандан мындай эме жүрдүм жанагы. Ал эми иштер алып толтура эле, санаган убакыт көп. Жөн эле да ушул. Анан мисалы бир четин айтайын. Жанагы согушта курман болгондордун үй летопистери, чолпонбайчылардын эмеси мен түскөн, мен байында да айткан жокмун. Үй летописин ошондой түскөндө бизден Ленинградтын түскөндөрү биздикинен артта калат экен. Эми илгери айтса мактанып кетет деп айтмак да. Ошондой экен. Ошондой менен тиги Москванын мектептеринде съездге катышкандар катышып да Ионова деген чүйдөн бир орус аял барды. Анан экөөбүз кыдырабыз. Алар жайына төн иле бербейт экен. Бизде улам бул, анан ошону көрсөтүп ал ой кыйратып атат дейт го. Анда жайына түйүлбөйт экен да балдар менен иштейт экен. Анан мен
ионого айтам, мына мынтип айтсаң, ал биз экөөбүздүн сабагыбызда орусча өтүп атты, Москванын окуучуларына. Анан өшөнтүп анда бир 12 күн, 13 күнгө съезд, Москвада съезд мугалим созулуп кеткенин кырдаалды го. Аны өшөнтүп калдык. Калгандан кийин айылга келдим. Мен эрде ошондо Талас шаарындагы номер 1 мектептин директори менен союзга депутат болуп барган жанагы. Союзга депутат эмес, съездге депутат болуп барган. Аны ошол менен келгенде, биякта мындай кылдык, анда шайлоо жүрчү эле жогорку кеңешке. Шайлоо жүрсө, а дегенде жетекчилер, Масалиев да ушуларды алып келип, элди кыдырып аларды шайлап кетчү. Анан кайерден добуштуу болар экен деген максаттачы. Аны ошо шайлоо жүрүп, тиги Кара Буурадан, Манастан ар биринен 30 киши келди. Анан ошолордун сиңдисин коюп, анын арасына мугалимди да кошуп коюн деп мени кошуп коюптур. Анан дагы бир врачты кошуп коюптур. Анан чабан багандар бар, калгандар жетекчилер. Анан шайлоо кылса, баардыгыныкынан эл добушуна көрүп. Же мен алар менен аралашпасам, ичип жиберсем, өлбөсөм, таптаса, жанагы таза иштегенди, таза баалаган эл ошондо көрүндү. Анан келсем эле айтат, парторг бар, анда парторг жүрсөк да. Директорине ушундай болуп калды. Сен каршы болбо, депутаттыгын коебуз. Анан мага деле кызык анда, андан жаш менен. Анан мейли көрөлү дедим, андай ишеним деле болду, мейли көрөлү. Айткандай эле добуш болгондо Талас шаары 81-82% добуш менен. Карачы. Таластын району 79% менен берди. Карачы элдин таза. Бир тыйын, альтернатива деген бизден башталган. 5-6 депутат. Ошондо ошонун ичинде бир тыйын да берген жокпуз. Дагы бир досум бар эле, Бакбыркан, баягы Курултайда сүйлөгөн ошолканы. Анын бир эмеси бар жанагы. Нива. Ошо менен элди кыдырабыз. Кайра алар бизге тамак берет. Жайлоолорго барабыз, баарына бирок бейлистер сөздөр сүйлөйбүз да. Анан өшөнтүп, жана атанын тарбиясы болду, мамлекеттин болду. Анан эл, мен кыргыз элинин, мен кошо айтайын бербей, кыргыз элинин таанып билүү жөнүндө ушунчалык ишин салыштырып чыккан ишин. Жана калп эле ура. Мисалы бир эле дин азырда сымда эме айтып атпайсыңар, бер жерде көрүп атам көпчүлүктүн. Кыргыздын таанып билүүсү, айланайын кыргыз ата. Ушун таанып билүүсү илимдиктердикинен да жогору. Христиандар салыштырып айтып атам, мен тиги аян айтып аткан жокмун. Илим ийгилик. Жана еврейлердикинен да жогору. Арабтардыкынан да жогору. Индиялыктардан бүт жогору. Ой, кандай элдин тукумубуз? Карачы. Салыштырып бүт жогору экен. Мисал үчүн, мына ааламдын жарашында жанагы, эгер мен аны айтам, фонду түзүп өткөндө. Кыргыздын таанып билүүсү ошондо толук сөз кылабыз. Эмеси таанып билүүсү күндө ата, жерде эне деп таанып билген. Бул анан кыргызды күн эли деп атаган. Ян гундар деп атаган. Гун кыргыз эли. Көрсө, изилдеп отурсаң, эгерде чанын бирөөнүн элестетип мен айтам, ар бир өзүңүз деле эксперимент жасаңар, мындай эле жөн айтып берейинчи. Узагыраак кыскартайын деп атам. Жанагы кыргыз, илгерки кыргыз. Атына минип алып, мен бир окудум эле. Бийик тоодо жашаган кишилер кудайлардай ойлонот дейчи. Акыл ошон тереңден. Анан туруп, таңында коюн жайып жиберди. Дедияка тирелип калып кайра келет деп коет. Бирок ит куш келбесин деп берде дөңдө аты менен карап турду. Анан баягы карап турат, жаратылыш күндүн дедияка көгүш. Эртең менен чөп тупмуштан жейт кой жанагы. Анан келе атат, кара ат менен карап тургандан дагы. Тиякты маңдайда караса, тиякта жылкычы, жылкыларын айдап келе атат. Моюнда жана коңгуроо байланган. Кулундай мындайлар. Сайдын таманын караса, уйлар оттогон оттоп, калгандарын аялдар чыгып саап жатат. Биягында караса, боз үйлөрүн аттеме, боз үйлөр тиги үкүдөй болгон түтүн жай чыгып атат. Анан ошол тиги айлананы караса, аңкылдап аткан суулар бүт тиричилик ойгонуп атат, тирилип атат.
Анан күн чыкты. Күн чыкты тиги чыгарда тик кароодон ийменардей мертетип жердин бетин биркиттери. Жибеке кыздар сайган ийнелердей чачылып калды күнүн кирпиктери. Мен сүйүнбөй айткан ата, мен өзүм атайга кошуп кетип атам. Тирчилик ойгонуп атат. Бүт ойгонуп атат. Курттан бери ойгонуп атат. Анан киши ойлонду да, кыргыз адамы. Эгерде ушу бир күн чыкпай койсо эмне болот? Bir cuma çıkmaya koysan ne olur? Bir yıl çıkmaya koysan Toktoy öleceksin mi? Toktoy de. Hazırda da baykap koşulur bunu. Oğlu kıygaç, gün kıygaç diyegende kış bulur da. Demek ton bu, demek gündü ata, yeni ata başat değil. Yerdi yeni başat. Eğer de yer jakın jaga çıkmasa ne olur bile? Çok. Ösümlükte de çok, hayvanlarda da. Eğer alыс жайга чыкпаса, мустак. Анда абада жок, суу да жок. Эми ошонун ушул жайга чыгып калганда гана күндүн нуру. Анан ушуну кыргыздар ушуну эме кылган, эн тамгасында. Азыр эн тамгасын баштайбыз. Мына жанагы таласка киргенде бир мындай эме турбайбы? Асылган казан окшоштурайын сөттөгү. Бор болсо мындай болот. Төмөн жагында көмкөрүлгөн казан. Ortasında tüzsüzlük bir sağ özgürlük var. Tüzsüzlükten onu kol okşuğun emek. Bu Kırgız'ın yeni tamgası, Bayık'a yeni tamgası. Yeni tamgası bu onda üstün küsü, kökte geliyor. Gün. Aslında da kömkörlüğün, yer. Oşal öküğünün baylanışındağı eğer jana tüzsüzlük nur ortasında. Ошол нурдан жана жарат тирүүлүктүн келип чыгышы. Эки мындай болгону киши. Анткени киши хайванаттардын өкүлү. Ошон үчүн хайванаттардын өкүлү болгондуктан ал мээси анык өнүккөн. Мээси абдан өнүккөн адам. Өкүлү жана башка бир да жаныбар буга жетпейт. Мээсин. Өсүмдүк чөп жана. Эгер аны менен колдо келип мындай кылсак чөп. Демек өсүмдүктөр дүйнөсүндө. Жануарлар dünyası. Büt uşlöpör nersesine geldi. Dünya uşun çaralı. Ademli canağı gündü jaratıp koyuyorlar bender. Kalpı canlılar kүйüp ketedi. Hristiyanın varsın ciddiyaga gündü. Jarat albaydı. Bizim meyesi düşünmek burçak tuşlardı. Yani aytmadıktan burçak oturuyordu ya. Bizim meyesi tuşlar benim burçak. Daha burçağın üstü jürüyordu. Globalizasyonun. Hazırda жүрөт. Демек ушунда курчоо. Карасаңыздар, эмне деген атабы айнанайын кыргыздар. Эмне деген кийин байыркылыгы ошондо. Болгон биз азыр кийинирээк майдаланып алдык. Жана жумуртканда жегенди билбей алдык. Ушундай да, майдаланып алдык. Эгер майдаланбаса, тете берсе, меме кылып берсе, тукумунда бар. Ошон үчүн манас чыкты. Ошон үчүн айтматып чыкты. Ошон үчүн жанагы таш бу эме чыкты деген. Баягы ысык көлдөгү керемет эмелер курган киши. Мына карча мээмен чыгып кетип атат. Кайтыш болуп кетти го. Таш бул. Укмуш керек. Демек мен санай берсе көп да. Жеринин үстү алтын, асты алтын. Кишилерди алтын ой, саякпай, сагынбай, окумуштууларды башка окумуштууларга кабылачы. Biz kimiz? Biz ошо тукумдарды өстүрүүгө келишибиз. 58 000 мугалим бар. Кыргызстанда. Мектеп бар. Бардыгынан кабардар кылуу үчүн аракет бар. Шалдай отурабыз. Бир чындык. Детиге 6-7 аралыгын бүтүп, молдо чалыш болуп калган таксирде сошунан баары төмөн отуруп калат. Дагы мугалимдер даватта жүрөт. Дават деген жок болчу. Дуаны бар болчу. Дуананы байкуш жүргөн экен деп, эшегинде ичине un салып берип, анан ушул бу деле бечара үйгө алып келип тамак беришти. Анан көрдүңөр биз каяка алып баратат. Ушунча армия мына мен ошонун жанагы мен берген четин түшүндүрө атайын, эмне үчүн Бектургай жыл деген түшүп жаткан. Биз ушунчалык кубаттуулукту кайра эмне үчүн кыргыз мамлекетине жумшай албайбыз? Эмне үчүн башкалардын жанагынтип сыйпалатып башка жакка буруп кеткен жактарына
Elçiyiz. Dini aldı uyarımdığımız. Oşonu kişekeyden başlar, kolumuzdan gelişince başlayız. Şunda oylarız var da. O çarçap ettim, ne aytasın sıra oturayım. İnterviyu bitti de. Yok, maya gün. Spor giyimleri. Dizayn. İnteriyerde buradaki büyüdün içki jasalgası. Modern high-tech etmesi. O zihnin içinde de hazır. Прическа теперь. Çarş yazalım. Zaman var. Retro, греческий. Жазуучуларды. Yazıcılarda stil. Жок, орус жазуучулары менен кыргыз жазуучулардын жазуусунун окшоштуктары берилет. Айтматов алдыда Горький турада роман повесть yazıcısı. Üstüde Razakov. Ekönün жазуу стили окшош келет. Ал менен жазуу стилде окшош. Александр Сергеевич Пушкин орустун улуу жазуучусу деп айтабыз. Кыргыздын Пушкини деп ал орустун жазуучулары. Башкаруунун стилдери. Башкаруунун стилдери авторитардык, демократиялык жана либералдык башкаруу. Сиздер ушул башкаруу стилдеринин ичинен кайсынысы ыңгайлуу деп ойлойсуз? Демократия. Бизде азыр башкаруу демократия. Бирок айрым жерлерде бизде башчыларыбызда бар авторитардык башкаруу, эч ким менен эсептешпей, өзүнүн гана оюн тамамлап, өзү гана чечимди чыгарат, өзү гана буйрук берет, коллектив менен эсептешпеген. Либералдык деген бул дагы бардыгына эркиндик берет экен, бирок кайра үстүнөн көзөмөлдөп кеткен. Эми демократиялык стиль бул бизде баардыгыбыздын укугубуз бирдей. Демек, эмесе бүгүнкү биздин темабыз келиктин стилдери. Арты асты жаңы стиль. 5 кол тең эмес дегенде баарыбыз бери карайбыз. Карасак баарыбыз бармак сөнөй арты жок ортон баары 5 кол тең эмес. Эмесе азыр мен сиздерге алгыстага текст берем. Бул бизде татаалды жөнөкөйгө айландырып текстти карап чыгабыз. Бак эле көзүңүздү карайбыз. Таластын эски аты Акчий деп аталат. Ошон чийнен турат. Талас эмес Акчий деп аталат. Орустар менен талас жакпайт. 5 текст берилген. Eski işlerde de verdiler. Akçı var bir Hani dedik Talas restoranından sunuş girisken var. Ancak sayat şunu Akçı de kullanıyor. Talas yapmış. Stilde daha sıcak yalanlar. Çok Başlaydı. Kısmında de. Агай. Агай. Алдында чыкчубуз. Кайталоо. Кайталоо бул биздин күнүлүк турмушубузда ар бир сабагыбызда кайталайбыз, Эмесе азыр кайталоо үчүн Серектин сыр сандыгы бизге жардамга келет. Мен окуучуларымдын ар биринде Серектин сыр сандыгы бар. Анда 5-класстан 11-класска чейин жазып жүргөн таблицалары, эрежелери, топтомдор бардыгы бар да. Анан мен окуучуларым бунун баарын жаттап билишет. Кайсыл кеште? Көкөр кештеси эмнелердин жазылышын үйрөтөт. Энчилип аткар. Көкөрдүн кештеси. Саймалуу көкөр, саймалуу эмени тымакчага алынган Энчилип аткар азаматтар. Көкөр 2 кештеси.
Bugu keştesi. Koşmak sözdür. Koşmak sözdür. Koşmak sözdürdün yazılışı. Упай тоттой. Upaylarımızda var. Хош сөз. Тире. Koş sözdürdün. Тура, азаматтар. Umay keştesi. Kirindi söz. Umayene geçti. Kirindi söz. Kirindi söz. Тура. Упай. Su keştesi. Karatma söz. Тура. Kıyam geçtesi. Kıyam geçtesi. Bu sırdır, sözdürdün. Yazılışı. Umaymenin su keştesi. Kirindi. Kirindi sırdı. Sırdı, sırdı. Zanın Кара. koş. Karatma söz. Karatma. Demek bulardan her birinde oşuşluklar jana özgöçөлүктөр, айырмачылыктар бар, ошону менен бергенде. Мына ошолорду үйрөтүп кештеке. Tumak. Tumak keştesi. Tölüp jana bötön söz. Кереге көз жана тумар Keştesi. бир кештеси. Дагы ушундай бар. Мындай Айырмалары. Орун алмашык. орун алмашканда дагы кереге көз тумар эки деген бар, ал кайсы кеште? Төл жана бөтөн сөздөрдүн эмес. Диалогтуу сүйлөм. Диалог. Бирөө төл жана бөтөн сөз, бирөө диалог. Akıl Акыл keştesi. кештеси. Бирөөчөй. Туура жазылышы үйрөтүлчү кеште. Умайык. Кумайык жана акыл. Акку. Жалпылак сөз жана бирөөчөй. Азаматтар. Тең байланыштар. Тең байланыштар такталып. Шуңкар. Мындай болот. Чабалекке. Шуңкар. Жагалмай жана Жагалмай. чабалекке кештеси айрым сөздөрдүн жанагы с дегендер. Каткалан үстөр. Төө кештеси. Бул йоттошкон тамгалар. Йоттошкон тамгалар. Бул ташбака. Ташбака кештеси. Ташбак. Күн кештеси. Эмине Эмине байланыштар. байланыштар ортосуна кызчанын коюлуш. Же баягы чыкып калган. Аркан мүйүсүн. Арканы мен сирет кылсам туура. Аябай жакшы. Жөргөмүш кичкентүү жана ажырашуу. Аркан кештеси чакчыл түрмөктөрдү. Созулма үндүүлөрдүн жазылышы. Мен ошентип окуучулардан сурайм дагы, анан кайра эле ошол убакыт болгон убакта жазылыштарын кошо сурайт экен. Анан ушунун ичинен эң көп эреже бар. Кеште кайсыл? Энчилүү аттардын жазылышы боюнча мунун ичинде 19 эреже бар. Андан сырткары эң аз кеште деп сурайт. Эрежеси аз. Кыргоо кештеси буларда бирден эле да. Эреже Эгер ушундай болсо томук жана мергешип аткандардын арасында томук катуу кирсе жакшы болот турду. Ооба. Томук оригинал жанагы улуттук нерсе чыгат. Томук мынтип анан жаңылып калсын, аксы. Унутуп калсын. Сабактын Мисалы этегине сабактын жыйынтыгын чыгарып атпайбызбы? Жок, чексизден мындай колдонот. Мындан эле эскертишип атат да. Бизде эмне деген нерселер кучат турат. Ошо көрсөтмө куралдарды сөз түрдө эле кагаз менен, ручка менен баягы көп акча каражаттарды сарптабастан ошо күндөлүк турмушубузда колдонуп жаткан
буюмдарды деле колдонсок бизге көрсөтмөлүк ошону менен бирге эле өзүбүздүн баягы буюмдарыбызды да унутпайт экенбиз. Мурда сиздин сабагыңызды көрдүмбү? Ооба, көргөнсүз агай. Бая барганда. Бая барганда. Байгазиевдер барганда. Ооба. Болду эле. Байгазиев агай менен барганда сен сабак көргөзгөнсүң. Манастан үзүндүлөр көрсөтүлгөн, Семетей, Сартас. Сиз көрсөттүңүз жок? Мен унутпуштум, бар болчумун бирок. Ооба, бул сабак өткөн агай. Анда томогуңуз жок болуп калганда. Тажрыйба топтоду да. Жок, ошол кезде Мен кызым айта. Капаловдун